Assalamu alaikum достор. Азыркы видеодо биткоин боюнча анализ кылып, каяка барат, эмне болот, ошол боюнча анализ жүргүзөбүз. Биткоин биринчи жолу кече 111.500 долларга чыкты. Биринчи жолу. Так, могу кереги жокторду өчүрүп салайын. Мешать эттербей. Мурунку анализ боюнча жүргүзгөндө көрүңөрбү. Ошол боюнча ошол жерге жетти. Дальше кандай болот, ошол дальше көрсөтөм азыр. Мурункулардын анализибиз туура чыккан. Булардын уже кереги жок, өчүрүп салайын. Так, достор, азыр болсо биткоин 108.000 доллар деп турат. Карагыла биткоин кандай өстү. Могул жактан өстү дагы, бир аз накопление турду, дальше өстү, накопление турду, дальше өстү, накопление турду, дальше өстү, накопление турду. Бул эмне деген сөз? Бул вообще трейдерлерге точка входа берген жок вообще. Обычно мындай коррекция болуп, трейдерлер бул жактан келип ошентет да, бул вообще точка входа бербей өстү да. Мындайча айтканда вообще без коррекция болбой өстү да. Бул азыр дальше каяка барат, эмне болот, кайсыл точкага чейин барып анан разворот болот, ошону анализ кылып примерно угадывать этсек болот да. Дальше уже уровень жок да, дальше мындан ары өскөн эмес да, вообще жашоодочу. Максимум 111.000 долларга эле чыкты. Дальше кайсыл жака чейин чыгып туруп анан разворот болот, бул також бир аз оорураак да, примерно угадывать этсек болот да. Ал үчүн инструменттерди колдонобуз. Ал үчүн расширение Fibonacci основное на трендини колдонобуз. Бул мындайча айтканда, могул өсүп аткан кайсыл жака чейин барып токтоп анан коррекция болот, ошону тапсак болот. Ал үчүн могул башталган минимумду алабыз дагы. Биринчи барып токтогон максимумду точно ошака коелу. Экинчи точканы. Үчүнчүсүн могу минимумду коебуз. Могу минимумга. Көрүңөрбү? Эми Fibonacci бизге деген айтып атат, могул жерге чейин келет деп атат да. Белгилеп коелу зонаны. 118ден зонага 124. Ушул зонага чейин чыгып туруп коррекция болот деп атат да. Коррекция, конечно, аябай чоң коррекция эмес, кичинекей эле. Азыр аны эмнеге андай болот, ошону көрсөтүп коебуз. Биринчи примерно мындай чийип көрсөтүп коеюн, чтоб могу накоплениеден чыккандан кийин ушака чейин келет деп атат да. 118ден баштап 120 где-то мына 119 алып коелу. Ушака келет дагы. Дальше каяка барат? Дальше каяка барат, ошону табабыз. Так, мындай кылып коеюн. Дальше каяка барат? Берки Fibonacci'ni колдонобуз азыр обычный. Так. Мына 102. Дальше могул жака жеткенден кийин коррекция болот да. Коррекция болгондо ушул жака тийип туруп могу 618ге чейин келет деп атат. Конечно, буга жетпей могуяка келип тийип, уровень бар да, уровеньдерден отскок болот да. Ушака келип мындай отскок болуп, тоже чийип көрсөтүп берейинчи. Мындай бир аз отскок болот, конечно. Уровеньди теш, биринчисин сразу теше албайт, конечно, анан кайра экинчисине келип, ушака келип. Бул жакта Fibonacci боюнча ушак көрсөтөт, ушул жакта да сильный уровень бар экен, көрүңөрбү? Могул жакта уровень. Уровень 170, 777 ушул жерде. 107 эмес, 102.000де. Ушул уровеньге тийип, анан дальше өйдө кетет. Эмнеге дальше түшүп кетпейт десеңер, потому что мен мурунку видеодо түшүнгөм, 5-чи волнага жете элек да. 5-чи волнага кийинки дальше ушуга тийип каяка кетет. Аны табыш үчүн тоже Fibonacci'ни колдонобуз.
Так, муну өчүрүп таштайын, уже кереги жок. Так. Тартканда кийинки цель где-то 130-132 миң болот. Мына мурунку көрсөткөн эле цель ошака барат болот. Могул азыркы биз эметип аткан могул жактан. Маяктан, конечно, мындай ылдый бир аз коррекция болуп өсүп отуруп, ушул жака чейин келет болот. 132, 130, 132. Короче, мен мурун чийип койгом да, могу пятый волна могул зона барат депчи. Тоже ал азыркы дагы ушул волнаны көрсөтүп атат. Ушул зонага келет дагы. Ушул зонадан шорт ачканга даярданыш керек. Мына 130дан баштап где-то 150ге чейин. Шортовый зонада ушактан шорт ачышыңар керек, потому что медвежий рынок башталат. Пятый волна, 5-чи волнадан кийин смена тренд болот да, мындайча айтканда, түшүнүрү. Муну өчүп салайынчы, мешайт эттирбей. Так, могул жакка да зона коюп коелу, маяктан точка входа алсаңар болот да, мына зеленый зона маяктан алынгыбайт этсеңер болот. Где-то 102-104дөчү ушака келгенде. Кийинкисин өсүп отуруп могул зонага келет. Бул жактан кийин дальше эмне болот? Дальше уже достор каякта жүрөт? Дальше уже ылдый кетет ошол зонадан. Эмне сүрөт тартылбай, мындай тартылып турбайбы? Дальше уже түшөт, мынтип отуруп, анан дальше түшүп кете берет. Каяка чейин түшүшү мүмкүн достор. Түшүп уровендерин отскок болот. Түшкөндө бир айдын ичинде түшпөйт, конечно, 1 жыл, 2 жыл убакыт кетет могу ушака чейин түшүш үчүнчү. Могул зоналарда көрүңөрү. Могул жакта ушул жактан разворот болушу мүмкүн, либо бул биринчи цель да, экинчиси болсо могу 28ден баштап 40. Мына ушул жактан. Ушул жактан разворот болушу мүмкүн. Буга чейин эми дагы көп бар, конечно, 1 жыл, 2 жыл убакыт бар, анан кийин тарталы дальше айтпай эле коеюн. Ушактан келип, анан кийинки цель ошо $200 миң десек болот да. Ушундай достор, силерге көрүңөрү көрсөтүп бердим. Дальше технический анализ боюнча ушундай көрсөтүп атат да. Азыр дегенчи могул көп адам деген могул мурунку хайга бир аз өтпөдү. Көбү шорт ачып атат да, уже бут уже ылдый чөз депчи. Кээ бирөө монтип ойлоп атышат да. Муну көрүңөрү, мурунку циклдагы өсүп туруп, түшүп туруп, анан кайра өсүп, ушактан бир аз өтүп туруп, кайра шорт медвежка башталган да. Бул деле ушундай болот деп ойлоп атышат да. Жок достор, андай болбойт, потому что волна менен өсөт да, пятый волнаны могул узакты көрсөтөт, ушака жетип туруп, анан смена тренд башталат. Ошол достор. Азыр болсо накопление болуп, анан дальше пробивать этсе $120-118. Ушул жактан бир аз шорт ачып турсаңар болот. Могул жака чейин түшкөнгө, 100ге чейин түшкөндө жаап таштайсыңар. Каялда бул жактан лонг ачып кийинки $130 миң чейин кармасаңар болот. Ошондой достор, ошондой.